Табы ушул дин маселесине тийбей эле койбодук. Ким ушуну демилгеледи билген жокмун. Ар нерсенин өзүнүн эси бар да. Албетте, кээде бирлер бизнесин мамлекетке атайын өткөзүп берди, ыктыяры менен атайын бир заводун өткөзүп берди, жерин өткөзүп берди деп атабыз. Эми кандай өткөрүп берсе деле бул мейли адамдыкы да. Бирок диндин автору Алла Таала өзү болуп атпайбы. Кээде адам ушундай экенбиз да. Бул эми жараткандан да биз акылдуубуз деген деле нерсе да. Ар кимдин өзүнүн дини бар. Ар бир адамдын динин сыйлаш керек. Биз бардыгыбыз алсыз пендебиз. Канча өзүңдү күчтүү сезбе, кыйын сезбе, бай сезбе, бир чыпалаң кайрылып калса, сен бир бечара экенин түшүнөсүң да. Көзгө көрүнбөгөн бир вирус кирип кетсе, адам айнып калып атат, өлүп калып атат көрүп атабыз. Ошон үчүн биз бардыгыбыз бирдикке таянгыбыз келет. Бирөө байлыгына, бирөө бийлигине, бирок келип байлыгың, бийлигиң болсо деле самолет кулап баратканда Алла Таалага таянасың. Же машинаң бир кылт этип кетсе, атеист деле Алла Таала дейт экен да, Кудай дейт экен. Ошон үчүн Алла Таала түзүп берген мыйзам, бул адам түзгөн мыйзам эмес. Өзүбүз кабыл алган мыйзамды өзгөртүп берсек болот. Эми баягы бети жабы боюнча Россияга барсам буга тыюу жок. Мен ар жактагы демократиялык мамлекеттерди айтпай эле коеюн. Россияда тыюу жок. Бирдеге десе эле Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан алар бизге өрнөк. Алар бизге өрнөк эмес. Биз аларга өрнөк болчубуз. Сөз эркиндиги жагынан, дин эркиндиги жагынан. Караңыз, мына дин эркиндигинин берекеси менен бизден Чубак ажы чыкты, Максат ажы чыкты, Абдышүкүр ажы чыкты. Мына Калы Заманбеков келе атат, Садыбак Астолов, чекеден. Казактар айта алабы ушундай бир алым? Өзбектер көрсөтө алабы? Тажиктер көрсөтө алабы? Азыр эми ушунча адамдар жүрөбүз, саясатта, чыгармачылыкта баарыбыздын кадыр баркыбыз бириккенде Чубак ажыга жетеби? Чубак ажы ошол кадыр баркты эмне байлык менен алды, бийлик менен алды. Акыйкатты айтканда ушун алды. Ошон үчүн динде болбойт, аз эле болот, негизи ушу болбойт, тозок, өтүшөсүң деп айтпаш керек да. Пайгамбарыбыз өзү айткан. Жеңилдештергиле, оорлоштурбагыла, коркутпагыла, сүйүнчүлөгүлө деп. Дин ушундай жеңил нерсе. Өзүң каалооң менен жашасаң, чарчайсың, анткени каалооң түгөнбөйт. Жараткандын өкүмү аз эле болуп атпайбы. Анан ал мыйзамдын долбоорун карап туруп айттың, ушу парламентте болгондо мен ушу тикемден тик турат элем, чыркырап турат элем. Бирок парламенттен тышкары болгондун бир жаман жери ушул экен, микрофонум жок болуп калат экен да. Микрофонум жок болуп калат экен. Ошондой болсо дагы пикирлеримди жазып чыгардым социалдык тармактарга. Ал жерде бир эле гаш маселеси эмес, ал жакта бир 40ка жакын маселе да. Адамдар окубайт экенбиз, бир эле гаш тават менен башкасын көрбөй калдык. Ошол жерде мындай мыйзам долбоорунда ушундай да норма бар болчу. Карап көрүңүз эми. Карлар үйүнө, анан жетимдер үйүнө дагы эми молдокадыр бара албайт экен да. Алар барбаганда ким барат? Армиядагы аскерлерге жолукканга да бара албайт экен. Ал үчүн дин комиссиясынан уруксат сураш керек экен. Эми ошол эле армияда дедовщина болот, ошол эле армияда өзүн өзү өлтүргөндөр болот. Суицидке каршы эң сонун насааты бере турган ким? Молдокелер. Мен далай жолу Чубак ажы менен баргам аскерлердин алдына. Ушундай бир жүрөктөр эргип, ошол жерде отурган полковниктерден бери, ошол жерде отурган начальниктерден бери аябай ыраазы болуп кетишет эле да. Аларда физикалык өнүгүү бар, интеллектуалдык өнүгүү бар, руханий ачкачтылык болот да. Эми ошого окшогон аябай көп нерселер бар да. Анан тыюу сала бергенден жакшылыкка келе албайбыз. Сталин деле анча мынча нерсеге көзү жукмун. Баягы хужра деп коет го. Ошол мезгилде деле бекитип алып дин илимин беришкен. Бирок Сталин эмне таба албайт эле, табат болчу, көзүн жумуп койгон атайын. Ошо хужрадан чыккан Абдышүкүр ажы экен, жаман адам болду. Ошон үчүн биз баягы дин менен дүйнөнү каршы кое беришибиз керек да. Дин менен илимди карама каршы кое беришибиз керек. Адамдын денеси бар, руху бар. Денең топурак, бир күнү топурактан жаралгансың, кайра топуракка кетесиң. Жердин алдына түшкөндөн жердин үстүнө чыкмай жок, бирок рух калат да. Адамдын аты бар, рухка коюлат. Мисалы бир Асан деген бирөө өлсө, өлөрү менен денесин көрсөтүп, мына Асандын өлүгү дебейсиң, муну майыт деп коесуң. Маркум деп, көрдүңбү, аты таштап кетет, аты руху менен кошо кетет. Ошон үчүн бул рух бактылуу болуш үчүн, рух нурданып жаркыраш үчүн бул дин илими өтө маанилүү. Ушуга тийбей эле койбодук. Бирок эми жаратканга чакырып таштаган Намрут эмне болду? Фараон эмне болду? Бай болуп бактысыз болду, бий болуп бактысыз болду. Жараткандын кудурети менен тамашалашпаш керек да. Эгер парламентте болсо мен айта турган сөздөрдү айтат элем. Ал эми даават боюнча мен билесизби, президенттин аппаратында дин маселесин карайт болчумун. Ошо дин маселесин карагандыгым үчүн атайын ишинен иликтейин деп дааватка чыгып көрбөм. Эртең бөсүн президент сурап калса, түкүн айтты, баланы айтты дебей, ичинен көрөйүн деп. Барып мен эч бир жамандыгын көрбөдүм да. Канча адам менен сүйлөштүм, арасында байы бар, бийи бар, бандити бар, алкоголиги бар, наркоманы бар. Бир да адам кап бекер эле чыгыпмын деп бир да айткан жок. Сонун турбайбы? Жан дүйнөм жаңырып калды. Көңүлүм тынчып калды, жүрөгүм мемиреп калды. Мындай кечиргим келип калды. Ата-энеме барып кызмат кылам, колун өбөм дегендер
келет үч эле күндө. Анан балким мен ушу бирдекесин байкабай жүргөндүрмүн деп быйыл атайын Пакистанга барып келбедимби? Ичинен көрөйүн деп. Иштимайга да катыштым, атайын 40 күн даватташып келдим. Билесизби, бул жөн эле жылып жүргөн медресе экен, мектеп экен. Үйдө отурсаң, мен телефон чукулайсың, аны сүйлөшөсүң, достор менен чай ичесиң, тойго барасың, футбол көрөсүң, бой бес правил көрөсүң. Ал жакта күнүгө эрте менен багымдат баян деп коет, дагы бир алым чыгып сүйлөп берет. Андан кийин талимде китеп окуйсуң, андан кийин тажвид деп коет, жана жаттагандарыңдын произношенияларын тактайт экенсиң. Анан 6 сыпат деп коет, эң мыкты 6 сыпатты мындай чечмелеп беришет да алымдар. Андан кийин дагы хадистерди окуйсуң. Ошондон кийин тамак ичип алып, өз алдыңча отуруп алып бирдекелерди жаттайсың. Музакара деп коет экен. Алымдар келет экен дагы сага бирдекелерди айтып берет. Ошолорду бириңе бирин кайталап бересиң. Дуа жаттайсың, аят жаттайсың. Анан өзүңчө китеп окуйсуң. Андан кийин элди кыдырат экенсиң, баягы гаш деп тыкылдатыпчы. Ошо тыкылдатып жүрүп, дагыбатчылар кимдер табылат билесизби? Сизге жакпайт, буга жакпайт, бирок арасынан алар алкастар табылат экен, наркомандар табылат экен, стрессте отургандар табылат экен, күн сайын аялын урган зулумдар табылат экен, ата-энесин какшаткан акмактар табылат экен. Алар мына буларды алып кеткилечи деп, ошолор кайра жашоого келип атпайбы? Бомуздорду алып кетип 40 күн, 4 айда кадимки турмушуна кайтышына себеп болгон ушул дават экен да. Анан айтып атпайбы бирөө, эми эле тыкылдатпай калды эшигибизди дейт мына Кыргызстанда бирөө. Закон чыга электе эле. Мурда дейт мындай ыймансууз болуп калганда келип тыкылдатып мешитке жүрүңүз десе мындай жанданып калчу эле. Азыр мен ыйманымды устап баратат деп атпайбы. Ошентип отуруп анан 40 күндө канча адамдар менен тааныштык. Чет өлкөлүк, африкалыгы бар, америкалыгы бар, европалыгы бар. Сапаттарын үйрөнүп келдик, өстүк, өндүк. Андан кийин келдим, андан бери деле мындай 1 айдан ашык өтүп калдык. Ыйратканда эле эчтеке кыла алган жокмун да. Ошон үчүн убактыңа береке берет экен, ырысыңа береке берет экен. Дүйнөнү таанып экенсиң, көзүң ачылат экен, анан кичпелдик үйрөнөт экенсиң. Бирөөнүн эшигине барып тыкылдаткан адамдын текебердигин сындырат экен. Ал чыгып сөгүп коюшу мүмкүн, урушуп коюшу мүмкүн. Ошондо дагы жаман ойлой кетиш керек да. Бир аз кызлат болгондой келип алган окшойм. Эшигин ачпай койсо, балким намаз окуп атат деп, ичиңден жакшы ойлонгон үндөйт экен да бул. Анан тыкылдатып атканда дагы ачылганда үйдүн ичиги көрүп калбасын. Бул жакта тургула деп ошондон бери үйрөтөт экен да. Айтор даваттан бир эч бир жамандык көргөн эмес кыргыз. Жакшылык гана көрдү, канча бандиттер адам болду. Мына балыкчы шаары аябай тентектердин шаары эле дейт да. Эми азыр караңыз, бүт такыба жигиттердин бары ошол жерде. Анан киши өлтүрүп, кишини ичке сайып, тоноп, талап жүргөнчөктү сакалын коюп алып, даватка чыгып, адамдар жакшылыкка чакыра берсин. Анын эмнеси жаман? Кудай буйрса баары жакшы болот.